Кичкин только таң қалады екен бізді. Адасы ма? Молодец. Таң қалып жүре береді. Ушинтип эле жүрө берет. Эртеңге чейин мындай маселе бүтүп эле калсын. 500 миң сомдуктан 1 пачка, анан 2 миң сомдуктан 2 пачка. 900 миң. $10,000 да көп экен да туугандар, баягы айтылган сөз. 600 адамды алдаган деп шылуунукка айыпталган жигит жакында эле Хамзанын дарысына деп 900 миң сом берген. 600 адамды алдаган деп шектелген жигит СМА менен жабыркаган Хамзага 900 миң сом бөлүп берген. Элдин ишенимине кирүү аракетиби? 600дөн ашуун жаранды алдаган деп шектелген жигит СМА диагнозу коюлган наристе Хамзага жардам катары 900 миң сом бөлүп берген. Кыргызстандыктар бул баланын дарылануусу үчүн бүткүл өлкө болуп каражат чогултушкан. Бирок бул кадам коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты. Айрымдар аны кайрымдуулук катары бааласа, башкалар бул аракетти элдин ишенимине кирүү үчүн атайын уюштурулган деп эсептешүүдө. Ал буга чейин өзүн Ашар фондунун негиздөөчүсү катары тааныштырып, Садыр Жапаровдун жана анын уулу Рустам Жапаровдун атын колдонуп, адамдарды батир алып берем же акчаңды 2 эсе кылып кайтарып берем деп ынандырган. Тергөөнүн маалыматына ылайык жалпы 150 миллион сомго жакын каражат жыйналган. Хамзага бөлүнгөн 900 миң сом кайсыл булактан алынганы азырынча так айтылган эмес. Бул каражат элден чогулган акчалардын арасынан бөлүндүбү же жокпу тергөө аныктайт. Азыркы тапта иш алдамчылык боюнча ийдиктенип жатат. Шектүү убактылуу кармоочу жайда кармалууда. Булак Биякежи. Үй тоноого шектелген кылмыштуу топтун арасында аскер кызматкерлери болгон. Башкы прокуратура Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан Коргоо министрлигине караштуу аскер кызматкерлеринин катышуусунда жасалган каракчылык фактысы боюнча кылмыш иши тергелүүдө. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы маалымдагандай, 2025 жылдын башында кылмыштуу топтун 10дон ашуун мүчөсү Борбор каладагы үйлөрдүн бирине кирип, үй ээлерин күч колдонуу жана коркутуу жолу менен ири суммадагы акча каражаттарын тартып алышкан. Иликтөөнүн жүрүшүндө Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгында кылмышка Ички иштер министрлигинин атайын каттоосунда турган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү жарандын катыштыгы бар экендиги аныкталган. Тергөөнүн алкагында шектүү катары 8 адам кармалып, алардын 3-өө аскер кызматкерлери болгондугу такталган. Учурда кылмыш иштин тергөөсү уланууда. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Таластагы той кортежден видеосу тараган. Айдоочуларды табышты. Талас облустун Талас районунун аймагында авто ийин баштык жасаган айдоочулар аныкталды. Соц тармактарда үлпөт тойдун кортежиндеги жүк ташыган унаалардын видеосу тараган. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматына караганда, Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаалардын айдоочулары авто ийин баштык жасаган. Айдоочуларга карата укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде айып салынды. Ал эми унаалар айып короого токтотулду. Вьетнамда эс учун жоготкон абалда табылган кыргызстандык мекенине келди. Вьетнамдын Нячанг шаарындагы ооруканага жаткырылган 1975 жылы туулган Кыргыз Республикасынын жаранына зарыл болгон ыкчам жардамдын
комплекстүү чаралары көрүлдү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын жаранына Нячанг шаары госпиталына квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүлдү. Азыркы учурда анын ден соолугунун абалы канааттандырарлык. Кошумча колдоо көрсөтүү максатында жабырлануучунун жакын туугандары менен байланыш түзүлдү. Вьетнамдын компетенттүү органдарынын маалыматы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны мекенине аман-эсен учуп келди. Assalamu alaikum, hurmatly Kırgız elim, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Экөөбүздүн номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.